Менің каналымды пайдаланушылары, бүгін мен сіздерге Refresh Life компаниясы жайылтып атқан Арыстанбек Алтымышевтың рецепті менен даярдалган мумио продукцияларына токтолоюн деп чечтим. Компания мумионун 6-7 түрү менен иштейт. Ошолордун ичинен бүгүнкү күнү таза мумио жөнүндө сөз кылып кетким келет да. Деги эле өзү мумио деген эмне? Мумио бул мындан 4000 жыл мурда эле табигый дары экендиги аныкталган. Жана көптөгөн дарыгерлер ушул мумио аркылуу ар кандай ооруларды дарылап келишкен. Айта кете турган болсок, Абу Али ибн Сина, бул киши Авиценна деген дагы ат менен айтылып жүрөт. Абу Райхан, Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни жана башка дарыгерлер мына ушул мумио продукциялары менен адамдарды ар кандай оорулардан айыктырып келишкен. Мумио бул бардык организмге эң керектүү болгон продукция болуп эсептелет. Кыскача бунун касиеттерине эле токтолуп кетели. Мумио кандай алынгандыгы тууралуу дагы кыскача маалымат айткыбыз келет. Эми бул жерде мына мумио деген көптөгөн дүйнөнүн ар кандай бөлүгүндө бар да. Бирок ошолордун ичинен Кыргызстандагы мумио, Кыргызстандагы тоо кыркаларына Тянь-Шань, Фергана жана түштүк региондорундагы тоо кыркаларынан алынган мумио продукциялары бул абдан касиети жогору, ден соолукка өтө пайдалуу продукт экендигин Япониянын окумуштуулары 2016 жылы буну далилдешкен. Анан Арыстанбек Алтымышев дагы ошол өз убагында Советтер Союзу мезгилинде 50-60, 70 жылдарда мумиого абдан кызыгып, Кыргызстан тоо кыркаларындагы мумиону изилдеп жана аны кандай кылып тазалап алуу технологиясын иштеп чыккан. Арыстанбек Алтымышевдин технологиясы боюнча мумио 30-32 градус температурада тазаланылып алынат. Бул ден соолукка абдан пайдалуу. Себеп дегенде мындан жогорку температурада мумиону тазалай турган болсо, анда мумионун дарылык касиети жоголуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан Алтымышев көптөгөн жылдар изилдеп туруп, мына ушул 30-32 градус температурада мумиону тазалап алат. Азыркы күндө дагы ушул Арыстанбек Алтымышевдин технологиясы менен мумио жогорку деңгээлде тазаланылып, элге сунуш кылынууда. Мумио кандай касиеттерге ээ? Мумио бул ден соолукка керектүү, адам баласына керектүү эң сонун продукция болуп эсептелет. Бунун составында 28 химиялык элемент, 30 макро жана микроэлемент, 10 түрдүү металлдардын түрү, 6 аминокислота, А, Б, С группаларынын витаминдери, эфир майы, арынын уусу, прополис жана дагы көптөгөн ушундай бир ден соолукка пайдалуу кошулмалар ушул мумионун составында бар. Ошондуктан организмге абдан пайдалуу таасирин берет экен. Эми мумионун касиетине токтололук. Бул организмди калыбына келтирүү касиетине ээ. Суук тийген учурларда абдан жакшы керектүү продукт болуп эсептелет. Ооруну азайтат, ооруну жеңилдетет, организмди жашартат, калыбына келтирет, ар кандай жара ооруларын айыктырат, аллергияга каршы продукт болуп эсептелет. Жылчагенный продукт, ууланган организмди тазалоого абдан жакшы жардам берет. Жана бунун эң баякы керектүү бир өзгөчө дагы дарылык касиети бул рак ооруларынын алдын алууда жана рак клеткаларынын өсүүсүн токтотууда мумио бирден бир эң күчтүү продукция болуп эсептелет. Химиотерапия мезгилинде, химиотерапиядан кийинки мезгилдерде организмдин калыбына келүүсүнө мумио абдан чоң жардам берет. Мумио жогоруда айтып кеткендей, ушул адам баласынын организминдеги негизги түзүүчүлөрдү өзүнүн ичине камтып тургандыктан клеткалардын калыбына келишине аябай жакшы жардам берет. Деги эле жалпысынан айта турган болсок, бул мумионун дарылык касиетин санай берсек абдан көп болуп саналат экен. Бул ички органдарды айыгып кетишине, сыныктарда абдан керектүү продукциялардын бири болуп эсептелет жана ар кандай дары продукциясы мумионун касиетине келгенде мумиого тең келбей турган ушундай деңгээлде экен да. Мумио баардык ооруну айыктырып кетүү
жөндөмдүүлүгүнө ээ. Эми кайсыл ооруларда мумиону пайдалансак болот? Ар кандай аллергия ооруларында пайдаланабыз. Теринин жара ооруларында, күйүктө пайдаланабыз. Ревматизм, сөөктүн кыйшайып калышы, сөөк сынган учурда, ангина жана гайморит, астма, бронхиальная астма, геморрой, цистит, простатит, аденома оорулары, климакс мезгилинде климакстык жанагындай организмдеги бузулууларды калыбына келтирүүгө аябай жакшы жардам берет. Боорду тазалайт. Гипертония ооруларында пайдаланылат. Инфаркттан кийин пайдалана турган эң сонун продукция болуп эсептелет. Атитке, баш ооруларына, баш айланганда, мигренде, чач ооруларында, чачтын түшүүсүндө, ар кандай баш тери ооруларында, деги эле жалпы ушул теринин баардык ооруларында, даже ириңдеп өтө бир оор акыбалга келген теринин ооруларында дагы мумио эң айыктыруучу сапатка ээ болгон керектүү продукт болуп эсептелет. Псориаз ооруларында, целлюлитте, аялдардын жана эркектердин тукумсуздугунда, гайморитте, перифериялык нерв ооруларында, ашказан ичеги жара ооруларында, угуу органдарында, тиш ооруганда, кариесте, стоматитте, пародонтоздо жана дагы бир эң эмеси бул сөөктүн туберкулез оорусун айыктырууда жападан жалгыз дары болуп мумио эсептелет. ОРВ ооруларында, гриппте, ар кандай суук тийүү ооруларында жана ошондой эле дем алуу органдарынын баардык ооруларында мумио эң керектүү дары продукциясы. Остеомиелит оорусунда, тромбофлебит жана экзема ооруларында мумиону пайдалана алсак болот. Мындан сырткары мумиону ар кандай оорулардын алдын алуу багытында дагы пайдалана алабыз. Мумио ушундай жогорку көптөгөн ден соолукка керектүү касиетке ээ болгон дары продукциясы. Ошондуктан мен мына ушул менин каналымда азыр мумио тууралуу маалыматты көрүп жаткан адамдардын баарына айтат элем, жылына бир жолу ушул мумио продукциясын пайдаланып коюуну мен сиздерге сунуш кыламын.